жеке өзүмдүн оюмду айтып коеюн, анткени ушул жерден суроолор чыгып атат. Конституциялык мыйзам боюнча мен туура эмес деп ойлойм. Бирок мындай мыйзамдын кабыл алынышы туура эмес деп ойлойм. Бул конституцияга каршы келет. Кабыл алынса да, бирок конституция бул мыйзамдан жогору тургандан кийин конституция боюнча биз жылышыбыз керек да. Бул бир, экинчиси мен бул маселеде Феликс Ашанбаевич Куловду колдойм. Борбордук шайлоо комиссиясы жанагындай райондук же болбосо райондор аралык сотко кайрылбай, конституциялык сотко кайрылып маселени чечип алыш керек да. Бир эле жол ошондо аш бүтөт. Экинчи маселе боюнча его президента боюнча президенттин милдетин аткаруучу кимге тийиш керек деген боюнча туура айтып атышат. Мисалы үчүн азыркы биринчи вице-премьер Новиков, анын жашы жетпейт, 38 жашта, баарыңар билесиңер, айтып атышат. Ошондуктан ал президенттин милдетин аткара албайт да. Канат Исаев болсо албайм деди. Бул кызматты албайм, мен башка да иштерим көп деп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бир гана жол бул Новиковду башка жакка жылдырыш керек дагы, ошол жерге мындай жашы жеткен бирөөнү коюш керек. И ошол аткарыш керек. Азыр Канат Исаевди алса, дагы чоң проблемалар болот, дагы сынга калат, дагы башка болот. Жашы жетпей аткандыгы үчүн, жашы жетпей аткандыгына карабай президенттин милдетин аткаруучулук кызматты берсе, анда дагы баягы конституцияга туура келбей калды, ал бул деген чоң чатак баягы эмелер болот да. Эми жогорку кеңеш боюнча баарыңарга белгилүү, жогорку кеңеш бул кийинки жогорку кеңеш келгенче, то есть кийинки парламент келгенче аягына чейин иштеш керек. Себептен кандайдыр бир орган керек. Бирок Феликс Ашанбаевич Кулов жана башка баягы белгилүү адамдар, саясатчылар туура айтып атат. Бул жогорку кеңеш эч убакта конституцияны өзгөртө албайт. Ал бир гана өкмөт, эгерде бир бале болуп бир министр же вице-премьер-министр болсо, башка премьер-министр бир бале болуп калса, ошону өкмөттүн курамын өзгөртүп бергенге жана башка ушундай техникалык гана иштерди аткарууга калтырылат. Ал эми мондай чоң маселе, улуттук деңгээлдеги конституциялык реформа, референдум деген маселелерге жогорку кеңеш легитимсиз. Муну Өмүрбек Текебаев да айтып атат, баары айтып атат. Ошондуктан бул жерде мынакей азыр Садыр Нуркожоев Жапаровдун жана өкмөттүн бардык позициясы ушундай карманыш керек. Ушундай эместе карманыш керек. Анан жанагы Ормон Орпузагыл эле ар кайсы кызматтарды спикерди алмаштыра коебуз деген мындай ар кандай чууларды жасап, мынандай элди дагы тынчтыгын алып, тынчсыздандырып отуруунун деле кажети жок. Бул жерде эми жашы жетпей атса, анда Новиковду жылдырып эле коюш керек. Ошол менен проблема чечилет да. Көп шум кылбай, мынакей итак эле Кыргызстан өлкөнүн ичи эмес, башка жака дагы ар кандай мындай эме менен, негатив менен таанылып атабыз бүгүнкү күндө. Анан конституциялык реформа боюнча мен да өзүм оюмду айтып коеюн. Ар бир президент келген сайын конституцияны өзгөртүп атабыз да. Ар бир президент келген сайын бирок конституцияда кеп эмес, кеп биздин өзүбүздө 10.000 киши алып келип алып, 3.000 киши алып келип алып, 5-10 жыл сайын кайра биликти алмаштырабыз. Бул конституцияны кабыл Кытай институтун киргизип алып, дагы 2-3 жолу революция болот. Дагы 2-3 жолу революция болот. Себептен де саясатчылар бири-бирин сыйлабайт.
бири-бирин көрө албайт, баскынчылык менен гана аракеттенип атат. Мынакей Акаевди кубаладык, туура кубаладык дедик. Андан кийин Бакиевдин өзүн кубаладык, Атамбаев болсо өтүрдү. Бул жолу мажбурлап келтирилди. Бул дагы уланат. 90 конституция алмашса дагы уланат. Себептен биз өзүбүздө бийликти кантип келтиришти, кантип баягы тартып алышты үйлөндүк. Баягы илгерки ханды келип туруп башын алып, жаңы хан шайлап кеткен тоорду кайра биз жаралтып алдык. Ошо менен кетип атабыз. Кыргыздын хан кайшыны баардык келип дагы 3 миңби 5 миңби киши талкалап Акылбек багын асманга сапырып туруп, сен башкар эми сага кетебиз деп алып кетип калат. Ал ишенген кишиси 2 жылдан кийин же 2 айдан кийин биринчи коррупционерге айланат, ажыдарга айланат, кайра келип туруп дагы 10 миң киши келип да кайра талкалап атат. Ошол кете берет, конституциядан кетпес. Биз ошондой сыйлап, эл аралык практиканы карап, ошондой негизде чыгыш керек. Мынакей Сооронбай Шарипович келгенде баарыбыз тең айттык, эксперттер баарыбыз айттык. Атамбаевдин учурундагы саясатчылардын баарын тең жанагы мыйзамсыз камалган саясатчылардын баарын тең чыгарыш керек. Себептен дүйнөлүк практика ошондой. Жаңы президент келди, эски президенттин өтө оңдоо бузган, мыйзамды бузган саясий чечимдерин оңдоо. Бирок бирөөнүн да оңдогон жок да. Бирөө да оңдолгон жок. Текебаев, Жанабашка Кадыров, беркилердин баары тең чыкты, бирок акталган жок да. Чыккандыгына сүйүнсүн деген мамиле болду да. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошондой болуп кетип баратат бул. Бүгүн Курсан Асанов отурат. Эчтемеден эчтеме, толтура киши басып алды бийликти, ар кайсы жерден кызматтардын баарын. Бирок бир гана Курсан Асанов отурат. Эмнеге? Себептен саясий нук ошондой болуп атат. Саясатчылар бири-бирин сыйлабай атат. Эртең Курсан Асанов дагы Садыр Жапаровдай болуп чыгышы мүмкүн да, мына эртең 10 миң киши келсе. 10 миң киши келет да, Курсан Асановду чыгарат да, алып барып турса. Анан Курсан Асанов эмне? Дагы конституцияны өзгөртөбүз дейби. Себептен бул Садырдын конституциясы болуп калды дейт. Маселе ошондо болуп атпайбы? Маселе ошондо. Анан жөн эле келип туруп конституцияны өзгөртөп, курултайды кирсе, курултай эмес, 90 курултай киргиз. 90 революция болот. Төңкөрүш, бирок революция дей беребиз. Ошондуктан мен айтам, мынакей Садыр Жапаров азыр президенттин милдетин аткарып, премьер-министр болуп турабы, мынакей өкмөттүн өкүлү отурат. Текебаев, Берки, Кадыров, Бектурасан бүт бардыгына тең эркиндик бериш керек, акташ керек барын. Себептен баарыбыз көргөнбүз ошолорду кантип камалгандарын. Ошентип саясатчылар биринчи өздөрү бири-бирин сыйлаганга үйрөнүш керек. Ошолорго эң биринчи туруп, ошолорго шайланууга укук бериш керек. Ошондо гана эл туура барып да жылат. Ага чейин баскынчылык боло берет. Курсан Асановду да чыгарыш керек. Шындыгында бул эмнеден акмакчылык барып туруп, бир ведомствону алып, Бишкекти кайтарып эметип койгон үчүн алып барып камап койгон. Эмне деген эме бул? Ошонун баарын тең ордуна келтириш керек. Дүйнөлүк практика ошондой. Ошондон кийин ана конституция дегенге өздөрү токтойт. Мен мисал үчүн тиги Садыр Жапаровду билем, ал конституцияны өзгөртөйүн деген жок. Бирок ошол тегерегинде туруп айтып атат да, мынандай. Мен терең ишенем, Садыр Жапаровду мурда да билген, мындай сүйлөшүп, баарлашып жүргөн. Ал бүгүнкүдөй мондай аябай катуу неметип атат, көпчүлүгү кайра артка кетип атат. Себептен ал өзү мындай өтө жумшак адам. Бирок тегереги ошондой кылып атат. Ошондуктан мен ойлойм, баары эгерде конституция өзгөрсө деле, баары менче көпчүлүк эгерде колдосо, жанагындай балким
преференциясын алдык же болбосо ушундай бир башка жолуна өтөбүзгө деп ойлойм. Мындайча айтканда парламентаризмди мындан ары уланта турган жолго өтөбүзгө деп ойлойм. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Кыргыздардын менталитетине туура келген нерсе бул 8-кылымда кытайлыктар жазып атат. Кыргыздар эч убакта хан болгон эмес. Хан бир гана учурда болгон. Ал эгерде сырткы коопчулук көрүнсө, мисалы үчүн душман келатса, ошондо чогулуп туруп мына Ормон ханды эмнеге шайлады? Биягынан казактар, биягынан Кытай, Орусия болгондуктан хан шайлап койгон, бирок баш ийген жок да эч ким. Кыргыздар эч убакта баш ийген эмес, баары тең статус кводо ар бир уру өзүнчө жашаган. Бир гана учур бул согуштук учурда гана бириккен. 8-кылымда жазып атат. Кыргыздар деп 3 би, анда уруктар астан урулар. 3 би чогулат дагы, үчөө сүйлөшүп туруп чечет дейт. Ар бир маселени согушту да, тынчтыкты да, баардык маселелерди. Бизге парламенттик гана немеге туура келет, башка эчтеке келбейт. Президенттикти баарын көрдүк да. Эмне болгон Акаев, кантип кууп жиберген, Бакиев супер президентский жасап, кантип эмне болуп каякта отурат. Көрүп атпайсызбы? Кыргыздар күчтүү бийликти жактырбайт. Себептен де статус-кво менен баары тең приоритеттик негизде өзүнчө болуп жашаган бир уруга киришкен эмес. Ар кимиси өзүнчө автономно чечкен баардык маселелерди.